Саламатсызбы? Коop сайтынын ишмердүүлүгү Кыргызстанда сот тарабынан жоюлганы маалым. Болбой эле өздөрүнүн материалдарын соц тармакта жарыялап келишет. Жана ага ишенип алган жарандар да бар. Ушуга байланыштуу акыркы материалына комментарий берсеңиз. Анда Бишкектеги Барселона футбол клубунда колунда жоктор машыга албайт деген мааниде маалымат беришти. Бул социалдык эле долбоорбу? Спортто күч атасын тааныбайт дейт. Айрыкча футболдо талантың жок болсо, мага десең королдун баласы болсоң да командага кирбейсиң. Ал эми күчтүү болсоң, айылда кетмен чапкан дыйкандын баласы болсоң да командага талашып алышат. Азыркы Кыргызстандын курама командасын караңыздар. Бир дагы байдын же чиновниктин баласы жок. Тескерисинче жөнөкөй калктын арасынан чыккан балдар жүрүшөт. Мисалга алсак, Раматылык Жаныбек Алыкуловдун баласы курама командабызда чабуулчу болуп жүрөт. Ал киши чиновник болгон эмес, жөнөкөй эле куудул артист болгон. Ошондуктан бүткүл өлкөбүздүн жаштарына кайрылам. Футбол менен машык кыла, бардык шарттар түзүлүп жатат. Өлкө боюнча ар бир айылга кичи футбол аянтчасын куруп келе жатабыз. Алдыдагы 4-5 жылда ар бир айылда футбол аянтчалары болот. Андан сырткары облустардын, райондордун борборлорунда стадиондор салынат. Азыр ким болбосун биз баарына бирдей шарттарды түзүп беребиз. Анан алдыда келе жаткан 10 жылдан кийин жаштардан жыйынтыгын сурай баштайбыз. Ошондуктан клубдун бузук саясатына ишенбей машык кыла, таланты ташкындап турган балдарды мейли кимдин баласы болбосун академияга бекер алганга шарт түзүп беребиз. Сөз болгон материалда курулуш иштерине сиздин жана УКМКнын төрагасынын жакындарынын тиешеси бар экени. Алар 1600 батирдин курулушуна аралашып жатканы айтылат. Ушул боюнча кандай комментарий бересиз? Мейли ким болбосун курулушка катышканы жакшы. Бул жер комплекстүү болуп курулуп жатат. Футбол академиясы, бала бакча, окуу жайлары, 2 стадион жана башка инфраструктуралары бар. Ошонун ичинде турак жай дагы бар. Турак жайдан түшкөн пайда менен жогоруда мен атаган социалдык объекттер салынат, франшизанын акчасы төлөнөт. Бул долбоордо 1,5 кыйраткан деле пайда көрбөйт. Долбоор өзүн өзү 20-30 жылда актайт. Клуб курулушка катышам десе келсин, 3-4 блок берели, курсун, сөз берем, бирок бир кирпич коеруна көзүм жетпейт. Сөз жүзүндө коммунизмди куруп коюшат, иш жүзүндө колдорунан эч нерсе келбейт. Мындай сынчыларды акыркы 30 жылда элдин баары билип бүттү. Ит үрө берет, кербен жүрө берет деп алдыга карай кете берели.